пробация боюнча мыйзамга алып иштеп баштадык. Тигил же бул себептерден улам кырсык кылмышка кабылып, жазага тартылып, бирок мөөнөтү толук аяктай элек шартта эркиндикке чыгуу менен көзөмөлдө турган Нарын шаары боюнча жалпы 35 жаран бар. Алардын ичинен 5-өө аял жолдоштор болсо, бирөө жаш өспүрүм, ал эми калгандарын эркектер түзөт. Укук коргоо органдары тарабынан көзөмөлдө турган жарандарга пробация органы тарабынан дагы көмөк көрсөтүлүп, ар тараптуу жардамдар берилип келет. Соттун өкүмү менен соттолуп келген адамдар жана жабык кабактарда жаза өтөө мөөнөтү эркиндигинен ажыратылып, жана мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамдарды жана коомдук жумушка тартылган адамдар менен иш алып барабыз. Нарын шаар боюнча 15 кардарга, социалдык жактан муктаж кардарларга 77.055 миң сомду түзгөн социалдык гуманитардык жардам көрсөтүлдү мамлекет тараптан жана жеке ишкерлер тараптан. Маалымат үчүн айтсак, пробация жаза мөөнөтү толук аяктай элек боштондукта жүрүп, көзөмөлгө алынган кардарларга социалдык көмөк көрсөтүп, алардын түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуусуна, укук бузууларды жасоосун алдын алууга багытталган тийиштүү шарттарды түзүп берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жалпысынан камтыган комплекстүү жүргүзүлүүчү чаралар болуп саналат. Андыктан мындай жарандарга жергиликтүү бийлик менен тийиштүү кызмат өкүлдөрү тарабынан социалдык, укуктук, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүлүшү мыйзамда каралган. Анткени турмушунда бир жаңылган адамды коомго толук кандуу аралаштыруу менен андан ары жашап кетүүсүнө көмөк көрсөтүү башкы максат. Мындан улам Нарын шаарында көзөмөлдө турган 35 адамга ар тараптан колдоо көрсөтүү боюнча талкуу жүрдү. Айрым жарандардын өздүгүн тастыктоочу документтери жок болсо, дагы бири жөлөк пул алууга муктаж, билим алууга аралашып, натыйжа көрсөткөндөр дагы жок эмес. Паспорт алганын акчасын төлөшөк да турабы? Ооба. Ал жумушсуз болушу мүмкүн, жаппак болушу мүмкүн. Ошондо бизде резервный фонд бар. Ошолор болсо кичине болсо да 1000 сом болобу, 1,5 сом болобу, же 5 сом болобу, ар кандай болот, паспорт болобу, башкасы ошондон кайрылса, бизге ошону көзөмөлдөп койсоңуз, ал жазып бизге берсе, биз чечип берели ошолорду. Күн тартибине коюлган маселеде тармак өкүлдөрү өз сунуштарын берип, пандемия шартында гуманитардык жардамдар көрсөтүлгөнүнө токтолушту. Ал эми Аксакалдар сотунун өкүлдөрү болсо, мыйзамда анча эмес оор кылмыш кылган жарандарды күч түзүмдөрү аркылуу эмес, Аксакалдар соту аркылуу тартипке чакыруу натыйжа болмок дешти. Анткени өткөн жылдары майда барат чыр чатактарды жеринен чечүү боюнча бир катар иштер жүргүзүлүп, оң натыйжа берген. Дароо эле сот жобуна тартып жиберүү алар үчүн бир топ эле оор болууда. Мыйзамдагы киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам ички иштер кызматтары буга чейин Аксакалдар сотуна кароо үчүн берген иштерин токтотушкан. Өткөн жылы бир 50-60 иш караганбыз. Андан мурунку иштерибизде жанагы ички иштер министрлигинен шаар боюнча, Нарын шаар боюнча көп кыскартылган иштердин баарын бизге жүктөп берчү. Материалдар келбей калды, себеби милициялар жанагынтип бизге кыскартып иш бербей калды. Ал эми жанагы граждандардан келген иштерди карап атабыз, өзү алдыбызча да. Нарын шаар боюнча көзөмөлдө турган 35 жарандын жаза мөөнөттөрү 6 айдан 3 жылга чейин чектелген. Азырынча алардын арасында экинчи ирет бейбаштык же терс көрүнүш жасагандар каттала элек. Чыпара Садыкказиева, Самат Дөөлөсбеков, Нарын шаары.